Күйгөн үчүн коюп атабыз. Мына жыргаган үчүн эмес. Балким Зеленскийди туурап атасызбы деген ой кетип атат да, чындап элечи. Кээ бирлер ошентип атат да. А Зеленский бизди туурап атпайбы. Биз Кризистен чыгуу жолдору мына ушундай көйгөйлөрдү кантип чечесиз деген. 93-жылкы конституцияга кайтып барыш керек. Деги эле сиз үчүн саясат деген эмне? Парламент, президент, премьер. Ушулар жалаң пыйдан кетип атат го. Жакшы. 17 жерде үй бар экен Ошточу. Бир 12 машинасы бар экен. Эмнеге атын атап айтасыз? Мен муну Сооронбай Жээнбековго кат жаздым. Суроома так жооп ала албайсыз. Эмнеге саясатка аралашып атасыз? Уксаң до конца айтып коеюн. Бир мандаттуу болуш керек шайлоо. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар? Шайлоого катышкан талапкерлердин саны күндөп өсүүдө. Мына алардын катарын толуктаган маданияттындагы кызматкерлер бар. Бүгүн биздин студиябызда Коодул Жамбыл Камчиев болмокчу. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Мандайларыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Айзада, сен биринчи мени Коодул анан киноактер деп тааныштырсаң жакшы болмок да. Мен макул, ал жагында баса берип 20 чакты фильмдерге тартылдым деген. Эң негизгиси маданияттын адамы деп эле. Маданияттын адамы, искусствонун адамы дегендей да. Анан эми мен өзү 81-жылдан бери ушу маданият тармагында иштейм да. Жакшы. Искусство тармагында. Ошондо канча жыл болуп кетет? Чындыгында сизди маданияттын адамы катары тааныйбыз да, коомчулуктун баардыгы сизди ошентет. Бирок саясатка аттанып атасыз. Эмне себеп, эмне түрткү болуп атат? Мен 2011-жылы шайлоого катышкам. Анда Атамбаев президент болуп келген. Бирок ошо Атамбаевдин жакын эле адамдары мага 100 000 сом акча берген. Борончуга 100 000 акча берген. Анан коюңуз деген да немеге? Президенттикке. Анан өзү мен коеюн деген оюм бар эле, бирок акчам жок да. Тиге Южный Сахалинге чейин иштеп барып келгенбиз. Азыраак акчам бар эле, бирок ал жетпейт эле да. Анан Кудай берип тигинтип 100 000 акча берип болуп атпайбы? Анан койдук да биз борончу көзөн кол топтой баштадык. Кол топтоп 37 000 кол топтоп келгенбиз. Экөөбүз бириктирип 37 000 болду да. Анан ошондо баары бир биздин колдун подпистери барды өтпөй калды. Көбү. Эмнеге? Эми жасалмай экен, бул такталыш керек, муну текшериш керек. Мына киши 2 жолу кайталанып калыптыр. Мунун болсо адреси так эмес деп эле ошентип өчүрөбөт экен да. Анан өзү кол топтогондо өзү эмнеге максат менен кол топтойт? Мен түшүнбөйм да. Адамдар колдосун десиппи? Андай кылса, ал колдогон адамдар кийин президент бандит же болбосо бир коррупционер болуп чыгып калса, тиги 30 000 адам колдогон адамдар эчтеке жооп бербейт экен. Андай болбош керек да. Мындай логика боюнча президентти баягы колдойбуз дегендер мындай жооп бериш керек да, чогуу. Президент эгер жаман чыгып калса, неме президенттин немесин кайдан билебиз? Ал жаман чыгыш жакшы. Ошол адамдар билиш керек да. Ошон үчүн бир 30 чакта, 30 000 эмес, бир 30 чакта адамдан гарантийный кат алыш керек да. Гарантийный письмо деген. Кол топтодон өтпөй калдыңыздарбы? Ошо кол топтодон өтпөй калдык. Бул жолкусун кандай болуп атат? Бул жолкусунда деле ошол эле история кайталанган атат. Мен анан азыр кайрылуу жасап атам. Бүгүн бирок тестирөөдөн өттүм. 80 балдын атырабында бал алдым. Ошо бул деген жакшы деген баа экен. Ала жогорку. Анан ошол сиз маданияттын адамы, анан саясатка эмне андай кадам таштап атасыз дегеним, саясатчы эмне түрткү болуп атат? Муну сен биринчи Зеленскийден сурасаң болмок? Жок, мен сизден сурап атпайм. Сиз талапкер болуп атпайсызбы? Балким Зеленскийди туурап атасызбы деген ой кетип атат да, чындап элечи. Кээ бирлер ошентип атат да. Зеленский бизди туурап атпайбы. Биз борончо көз 11-жыл коюп атпайбызбы? Зеленский кийин койду деп. Зеленский кече жакын эле койду. Кыскасы бул эме мындай тамаша түрүндө айтылып атат, бирок биз дагы бир деген билгенибизден айтып атабыз да, чыгып атабыз. Азыр шайлоону мына өткөндөгү парламенттик шайлоону да өткөзбөш керек да. Мен муну Сооронбай Жээнбековго кат жаздым. Мындай ачык эфирден айттым, түз эфирдечи, Facebook'тан. Анан алар баары уккан жок мени. Шайлоону токтотуш керек, шайлоону февралга жылдырыш керек дагы, парламенттик шайлоону. Немени өткөрбөш керек, себеби адамдар ооруп калат.
пандемия болуп атат. Мына коронавирустан жугат. Аны кантип жугат? Бармакты басабыз го. Сен барып добуш бердиңби? Бармагың бастыңбы? Биометрикалык немеге. Ошол нерседе турат экен да ал. Поверхностьта мына металдын үстүндө, темирдин үстүндө, мына тиги айнектин үстүндө көпкө чейин турат. Жөн бул келерки шайлоодо деле ошондой болот да. Келерки шайлоодо ошондой болгон атат да. Анан кече парламенттик шайлоодон кийин оорулар күч алды, көбөйүп кетти. Өлүм көбөйүп атат да, мурда өлүм токтоду эле го. Азыр эми кайта башталып атат. Ошол парламенттик шайлоодо ошол бармак аркылуу жукту бардыгыначы. Эми дагы жуккан атат. Эми дагы муну көбөйткөн атат. Эмнегедир сиз суроома так жооп ала албайсыңыз. Эмнеге саясатка аралашып атасыз? Уксаң до конца айтып коеюн. Бул биринчи себеби. Шайлоону өткөрбөштүн. Экинчи себеби 93-жылкы конституцияга кайтып барыш керек. 93-төн бөлөгү легитимдүү эмес. Ал жасалма самопал конституцияларда баш мыйзамды туура эмес жасаган. Бул 2010-жылкы Өмүрбек Черкешевич мени кечирип койсун. Урматтуу Өмүрбек Черкешевич, урматтуу Садык Нуркожоевич, сиздер тез аранын ичинде бир жыйынтык чыгарыңыздар дагы, которуңуздар нары президенттик шайлоону апрель айына же май айына которуш керек. Себеби биринчи дегенде парламенттик шайлоо өткөрүш керек, анан президенттик шайлоону өткөрүш керек. Ошондо парламент азыр аныктайт да, кийинки шайлана турган парламент 6-чы эмес 7-чи созывдын депутаттары президенттик шайлоо качан болушун ошолор аныкташ керек да. Искусство тармагында дагы көйгөйлөр көп. Ошон үчүн мен коюп атам. Мисалы, мен азыр Ош фильм киностудиясын ачтым. Ош кино продакшн деген 2 ишкана бар азыр бизде. Бир эле адресте турат. Ошол 2 ишкананын акчасы жок. Каражаты жок да. Аны эми каражат болсун үчүн бизде Кыргызстанда банк системасын өзгөртүш керек. Реформа кылыш керек. Азыр 93 миллиард сом акча айланып атат. Аны жалган деп улуттук банктын жетекчилери 220 миллиард айланып атат деп атышат. Бул жалган. Өзү кеминде 750 миллиард сом акча айланыш керек, болбосо 1 триллион. Ошондо кино тартканга акча чыгат да. Анан студенттерге неме көбөйөт, стипендия берилет. Пенсия көбөйөт, айлык мынау немелерде айлык көбөйөт. Деги эле сиз үчүн саясат деген эмне? Саясат деген бул биздин жашоо. Эгер биз саясат менен киришпей койсок, саясат өзү келип бизге киришет да. Мен саясатка ишим жок деп жатып алсам, келет дагы, сен жатканың үчүн налог, салык төлөйсүң. Иштебей жатканың үчүн. Дейт дагы, мага салыкты көбөйтүп коет. Эгер мен ушинтип жата берсемчи, а мен өзүм аракет кылып, кимден салык алыш керек, тезирак, ким салык төлөбөш керек, ким пособие алыш керек, ким жөлөк пул алыш керек, ушунун бардыгын аныктай турган бул парламент, президент, премьер. Ушулар жалаң пыйдан кетип атат го. Жакшы. Анан көпчүлүк баягы сизди кудул катары таанышат да. Анан сиздин бул талапкерлигиңизди бир тамаша катары кабыл алып атышат да. Балким бул баягы Зеленский сыяктуу балким өтүп кетем деген ой пикирде койсо керек деп атышат да. Ошого кандай комментарий берип атасыз? Ошентип баягы күмөнсүрөгөн анан адамдар бар да. Алар мындай немени түшүнбөйт да. Суд деланы. Бул эмне үчүн коюлуп атат? Адамдар, башка адамдар да коюп атат да. Мисалы, башка тармактын адамдары, алар дагы жыраганынан койгон жок, күйгөндөн коюп атат да. Мамлекетте оңдош керек, бул болбойт депчи. Мисалы, медиктер коюп атат. Ушулардын бардыгы биздеги экономиканын, биздеги саясаттын туура эместигинен коюп атышат. Эгер бизде жакшы саясат болуп аткан болсо, ким коет эле? Кой, кереги жок. Болуп атпайбы бардыгы дейт эле. Сиз дагы ошолордун катарында күйгөнүңүз. Күйгөнүбүз үчүн коюп атабыз. Жыргаганыбыз үчүн эмес. Ушу мамлекет оңдолсун, Кыргызстан күч алсын, Кыргызстан өнүксүн деген максатта. Жакшы, ийгиликтерди каалайлы. Анан буга чейинки талапкерликти көрсөткөндө сизге Алмазбек Шаршенович колдоо көрсөттүр акча жагынан. Бул жагынан ким колдоп атат эми? Бул жолкусунда кимден 1 миллион сом
1 миллион ал убакта 100 миң эле сом болчу. Азыр 1 миллион да атпайбы? Азыр 1 миллион кылып коюшту. Мен ушуну азыр каттоодан өтүп талапкер деп колума справка алгандан кийин, неме сертификат алгандан кийин мен аны чыгып айтам. 1 миллион сом бул туура эмес, бул коррупционерлер үчүн жасалган нерсе. Бул уурлар үчүн жасалган мыйзам. Муну отменилиш керек. Бул мына ошо 5-6 созывдын депутаттары ойлоп табышкан да. Эми андан баш тартпай койсочу. Баш тартпай койсо элге айтам. Немеге шайлоого барбагыла. Биринчиден коронавирус чугат, экинчиден туура эмес болуп атат. Үчүнчүдөн булар ошо 93-жылкы конституцияга барбай атат, себеби дагы эле уурдагысы келип атат. 30 жылдан бери уурдашып, тоюшуп атып, дагы уурдаган атышат да. Ошон үчүн булар дагы барып атат. Дагы мына мыйзамдарды өзгөртпөй атат деп айтам да. Бүгүнкү саясий кырдаалга сиз кандай көз караш берет элеңиз? Азыр мындай туура эмес болуп атат да. Азыр Садыр Нуркожоевич легитимдүү премьер-министр да. Парламент кабыл алды. Парламент алып таркаганга 28-не чейин таркаш керек болчу да буларчы. Таркаганга чейин булар кабыл премьер-министрди шайлашты. Премьер-министр президенттин милдетин аткаруучу болуп дагы бекитилди. Эми Садыр Нуркожоевичке эчтекенин кереги жок болчу да. Азыр жөн эле отуруш керек эле. Экономика менен күрөшүш керек болчу. Экономика менен заниматься этиш керек эле. Бул дагы эле саясат менен заниматься этип атат да. Шайлоо өткөрүп, президенттик шайлоо. Зачем? Эмне кереги бар? Президенттик шайлоонун эч кереги жок. Буга ким ушуну советти берген, ким кеңеш берген? Мен таң калып атам. Ошол кеңеш берген адам шайлоонун тез аранын ичинде президенттик шайлоо өткөр деген адам бул мамлекеттин душманы да. Мүмкүн Текебаев айткандыр, мүмкүн башка бир адам айткандыр, мүмкүн бир түшүнбөгөн адам айткан. Бул юридикалык жактан сабаты жок. Же болбосо Кыргызстан ушинтип туплан боло берсин деген адам уюштуруп атат да мына президент шайлоону. Өзүнүн убагында өтүш керек эле дейсизби? Азыр убагы келелик да. Эрте өтүп аткан үчүн нааразы. Бул президенттик шайлоону кереги жок. Биринчи парламенттик шайлоону өткөрүш керек. Ал дагы апрелде, майда өткөрүш керек болчу. Ошого чейин даярданыш керек. Азыр баягы булар дагы эмне деп алдап атышат? 3%ке түшүрдүк. Буя 5 миллиондон 1 миллионго түшүрдүк деп алдап атышат дагы. Себеби өзү мурда эле ошондой эле да. 2011-жылы, 2010-жылы ошондой эле болчу. 1 миллион эле анан 3%-ның айланасында эме болчу, 5%-ның айланасында. Азыр ушинтип булар дагы алдап атышат. Өзү бир мандаттуу болуш керек шайлоо. Бир мандаттуу болгондо эгер булар партиядан кол үзгүсү келбей аткан болсо, партиянын атынан койсун. Анан жеке адамдар да койсун. Сага окшогон журналисттер койсун. Мага окшогон актерлер койсун, башкалар койсун. Ошондойго мүмкүнчүлүк түзүш керек болчу. Жеке адамдар да кое турган, анан парламент неме, партиянын атынан да кое турган болуш керек да. Сиз президенттикке талапкер болуп атпайсызбы? Анан буга чейинки парламенттик шайлоодо эмнеге ал депутаттыкка аттанган эмессиз? Же партиялардан сунуш түшкөн эмеспи? Жок, мен аттангам. Мисалы, кайсы партия менен аттангансыз? 2008-жылы Асаба деген партия менен. Ага Бекназаров катышкан, Роза Отунбаева мүчө болгон, Дорембек Садырбаев мүчө болгон, мен болгон. Ама алдыңкылардачы, алдыңкы жана мисалы жокко чыгарылып калган партияда? Жок, аларга мындай мени эч ким чакырбады. Чакырса бармаксыз? Анын үстүнө алар мен катыштым немеге, партияга мүчө болуп кирдим, республика ата журткачы. Бирок алар мени мындай шайлоого 120 адамдын катарына кошподу да. Азыркы тышкы иштер министри барбы? Руслан. Ошол мындай эле коюп мени кошсоңор десем унчукпады да. Себеби муну Бабанов чечкен, Камчыбек Ташиев чечкен. Анан ошол Руслан үчөө чечкен да. Саясатчыларды элдер көбүрөөк тилдейт го. Анан сиз ушул маданияттан чогулткан кадыр баркыңызды саясатчы болуп барып жоготуп алам дебейсизби? Жок. Себеби мен коррупциялык
мындай эрежелер бар да. Коррупциялашкан эрежелер бар. Ошолорго кирбейм да мен, кошулбайм. Аларга каршы күрөшөм. Ошондо эл тарап болсо мени кантип элдер урушмагыла. Ансыз болбойт. Мен ошол 3 реформаны жасаганы келатам да. 93гө кайталы деп биринчи. Экинчи банк системасын өзгөртөлү 1 миллиард, 1 триллион акча чыгаралы дагы. Бүт Кыргызстан боюнча 1000ге жакын банктарда чагыз да. Ар бир айыл өкмөттө банк болуш керек, ар бир райондо банк болуш керек, ар бир шаарда, ар бир окуу жайдын банкы болуш керек. Керек болсо ар бир уруунун өзүнүн банкы болуш керек. Буга чейин элиңиз үчүн кылган баягы эмгектериңизди бир эстеп өтөлүчү. Эл үчүн кандай эмгектерди жасагансыз? Мурда Союздун алдында маданият үйүндө иштегем. Анан концерттерге катышкам. Анан кийин өзүм бул кыргыз сатирасын өнүктүрөлү деп туруп, Рахман Аразыковду, Манас Бердиевди чакырып, үчөөбүз кооператив ачканбыз. Кодул Аралаш коомдук фонду деп азыр биринчи кооператив ачып, кийин кооператив жаап туруп, анан фонд ачканбыз. Фонд ошо Кодул Аралаш коомдук фонду президентимен. Öyle çındığında hazır Rahman Ökü özlüyoruz. Rahman Arazık Ökü özlüyor. Manas Berdiyev devlet. Siz prezident. Devlet madem ölüp kaldı Ökü. Anam bırak baldar var bizde. Biz benim çok işleşken baldar var. Bırak iş yüzünde şu Ökü özlüyor da. Daha bu alımsın bay Atilla çıkarmaçılık borborunu uyuşturdum. Aldır o kattodan öttü. Yani biz kino bağatında işte alparabızda tarihi filmler tartışılır gerekti. Sizdi баягы мүнөзүңүз жумшак сезилип, сизди көргөн адам баягы жылмайгысы келе берет да. Анан президент болсоңуз талаптуу катуу койгон курч мүнөз чыгабы сизден? Талаптуу мен катуу да коем, анан кимге жумшак, кимге катуу. Мисалы ууру кески тиги аферист болбосо эмне үчүн мен жумшак отурушум керек? Беркечи, сен кимсиң? Давай деп сразу соттойбуз. Эгер 93гө барып калсак атууга чейин барат өкүм. Анда 93-жыл конституцияда атуу өкүмү бар. 93-жылкы конституциянын 4-чү статьясынын 2-чи пунктунда кен байлыктар, токойлор, суулар, таштар, көлдөр бүт бардыгы мамлекеттик. Эл көйгөйүн чечүүдө кандай ыкмаларды колдоносуз? Эл көйгөйүн чечүүдө теледен айтам, радиодан айтам, гезиттен жазам. Анан азыр президент болсаңызчы? Азыр Facebook'tan айтып калдым. Түз эфир уюштурам дагы, туура эмес болуп аткан иштерди айтам, анан да туура эмес болуп атат депчи. Эгер президент болуп калсаңыз, эл көйгөйүн чечүүдө кандай ыкмаларды колдоносуз? Бардык тармактарга өздөрүнө жараша тапшырма берилет да. Мисалы тышкы карыз, ошондой эле чек ара маселеси, коомчулуктагы кредит маселеси, же болбосо бир коомчулуктагы баягы кризистен чыгуу жолдору, мына ушундай көйгөйлөрдү кантип чечесиз деген э? Эгер мамлекет башчысы болуп кала турган болсоңуз. 93-жылкы конституцияны багындай өзгөртүү ийген адамдар бар да, 157 адам. Ошонун бардыгын кыймылдуу, кыймылсыз мүлктөрүн конфискациядан башташ керек. Ошо конфискациялап, анан аны саттырып, түшкөн каражатты Кытайга кутарып беребиз. Анан өзү азыр бизде улуттук банкта 1,5 миллиард доллар запаста турат да. Ошонун баарын Кытайга кутарабыз. Эл өзүчү ичиндеги элдеги элди кантип касып кылыш керек? Эл алган жок да. Элде ошол ким карызды алган болсо, ошону ошого төлөттүрөбүз. Ким алган болсо, фамилиясы бар да, кол койгон адамдар бар. Мен мына кредит алып атам деп. Ошо сен алып келдиңби? Сенин колуң кетти, давай төлө. Анын мисалы ошол убактагы премьер-министрдин аттарын айтпай эле коеюн. Бир премьер-министрдин 17 жерде үйү бар экен, Ошточу. Бир 12дей машинасы бар экен. Эмнеге атын атап айтасыз? Ал реклама да, аны кыйын экен деп калышат. Бетке айтууда эми айтыш да керек болот да. Балким коомчулук билиш керек мына ушундай тарапта. Жантөре Сатыбалдиев. Жантөре Сатыбалдиев. Ошонун ошончо мүлктөр бар экен. Бул каяктан алды? Ал урдады да. Ошон үчүн анын баардыгын конфискациялаш керек дагы. Кытайдан кутулуш керек. Ошо Сапар Исаковдун үй мүлкүн, Атамбаевдин үй мүлкүн. Азыр менин уулум чек арачы. Ал мына 2 жылдан бери 100 километрден ашык жерде
Tikenzen menен Özbekistan menен Kırgızstandын ортосунда Тикензен тосту. 119 километр жерде. Жолдорду салды, чегараны бойлоду. Ошондой иштерди кылып атат. Жакшы. Бирок алардын айлыгы өтө начар. Аз, ооба. Чындыгында өтө аз. Мисалы, менин уулум ошо 50-60 балага командир. Айлыгы 17.300 болбойт да. Тиги солдаттардыкы болсо 11.000 эле экен. Анан мен ойлоп калдым, буларга тез арада акчаны көбөйтүш керек, бериш керек. Буну ички иштер министрлиги да. Алар ички иштер боюнча гана жүрөт, бирок алардын айлыгы көп да. 20.000ден кем эмес. Чегарадагылардыкы аз, калыпсыз болот. Чегарадагылардыкы аз. Бардыгыбызды коргойт, сени коргойт, мени коргойт, тиги олигархты да коргойт, ууруну да, кескини да коргойт да. Буга чейинки болуп кеткен президенттердин кайсы кемчилигин кайталабаган президент болсом дейт? Барды кетирбеш үчүн 93-жылкы конституцияга кайта барыш керек дагы, ошо менен жашаш керек. Жок, ошо кайсы кемчиликтерди кетирди? Ошонун кайсысын? Ошого барбай коюп да. 93-жылдагы конституцияга барбай коюп кемчилиги. Кемчилдиги да булар. Рахмат сизге, ийгиликтерди каалайбыз. Силердин ишиңерде ийгилик болсун. Рахмат. Силер ушундай сөз эркиндигин туура пайдалангыла. Бизде Кыргызстан чындап эле демократиялуу элдин бийлиги бар өлкө экендигин кошуна өлкөлөргө далилдеш үчүн биз дагы көп иштерди кылышыбыз керек. Ошолордун бири силерсиңер. Сөз эркиндиги боюнча биз дүйнө жүзү боюнча 92-82 орундабыз да. Тезирээк биз 12 же 13 орунга чыгайык да. Буюрса дейли аракет кылалы. Ушуну менен бүгүнкү маегибиз дагы соңуна келип жетти. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.